Арыбаңыздар, урматтуу угармандар, Гапыр Мадаменов жана Батыров агайларыбыздын калемине таандык ой өрүшү Кругозор китебинен номер 43 сабак Нобелдик сыйлыктын лауреаттары деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Алгач сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Эмнелерге токтолобуз? Биринчи, сыйлыктын пайда болушу. Экинчи, сыйлык кимдерге берилет? Үчүнчү, аземди өткөрүү. Төртүнчү, лауреаттар деген темачаларга кайрылабыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Буга чейин биз Нобелдик сыйлыктар тууралуу угуп жүргөнбүз. Ал эми алар кандай болот жана кимдер тарабынан уюштурулган, кандай иштерди аткаргандыгы үчүн Нобель сыйлыктары берилет. Ушул тууралуу эң жакшы маалыматка ээ болосуздар. Биринчи, сыйлыктын пайда болушу 1833-1899 жылдары швед инженери Альфред Нобелдин дүйнөнүн 23 мамлекетинде 93 заводу болгон. Ал 31 миллион швед кронун мураска калтырып, Нобелдик сыйлыктын фондун түзгөн. Азыр ошол фонддо 510 миллион доллар бар. Экинчи, сыйлык кимге берилет? Нобелдин керези боюнча банктан түшкөн жылдык кирешенин эсебинен жылына илимдин 5 тармагында ааламдык ачылыштар жасаган адамга берилсин деп белгиленген. Физика, химия, экономика, адабият, ошондой эле күч колдонбой, тынчтыкты, коопсуздукту бир мамлекет боюнча камсыз кылгандар болсо берилет. Азыр эми буга медицина менен физиология кошулган. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Сыйлык 3 адамдан көп болгон топко берилбейт. Ошондой эле көзү өтүп кеткен адамдарга дагы берилбейт. Үчүнчү, аземди өткөрүү. Сыйлык жылына Стокгольмда берилет. Ар бир лауреатка 1,3 миллион доллар акча, алтын медаль тапшырылат. Банкет кечки саат 19:00 болот. 1300 адам чакырылат. Айымдар кечки көйнөктө, ал эми эркектер фрак кийип келиши шарт. Жылдын мыкты ашпозчусу наамын жеңип алгандар сый тамак даярдашат. Ошондой эле музыканттар концерт берет. Бий уюштурулат. Түнкү саат 1:30 бүтөт. Азем үчүн чет өлкөдөн 9550 тарелка, 9450 бычак, вилка, ошондой эле 6750 бокал сатып алынат. Жылына Сан-Ремодон 23 000 гүл сатып алып, ошол гүлдөрдү столдордун үстүнө коюшат. Төртүнчү, лауреаттар. Көңүл буруңуздар, илимде биринчи болуп рентген сыйланган. Азырга чейин 850 адам сыйлык алган. Эң көп жолу сыйлык алган адамдар булар еврейлер. Медицинада 42 жолу, физикада 36 жолу, химияда 24 жолу алган. Ал эми Россияда 20 адам сыйланган. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, Нобель сыйлыгын 2 жолу алган аял Кюри болгон. 1911 жылы химия, 1903 жылы физика боюнча. Ал радиоактивдүүлүктү радий, полонийди тапкан. Студент кезинде каражаты жок болуп, ач абалда лекция уккан. Лабораториялык изилдөөлөрдөн лейкемия оорусуна тушугуп көз жумган. Дүйнөдө 40 аялга Нобель сыйлыгы берилген. Эң акыркысы йемендик Таваккул Карман 2011 жылы алган. Тынчтыкты, аялдардын коопсуздугун, күч колдонбой камсыз кылганы үчүн берилген. Экономика боюнча америкалыктар 50 жолу, адабиятта европалыктар 83 жолу алышкан. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Нобелдик сыйлыктын лауреаттары деген темадан эң жакшы маалыматтарга ээ болдуңуздар деп ойлойбуз. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.